Автомошенниктерге алданбаш үчүн ушу видеону аягына чейин көрүңүз. Бул жаран бизге кайрылды. Бир жарандар бар экен. Унааларды арендага берип, депозит 20-30 миң сом алып, эртеси күнү кайра машинасын алып кетет экен. Бузулуп калды, оңдотумду. Ошо боюнча 20-30 миңи жок экен. Бул жарандын айтуусу боюнча жүздөгөн жарандар, айдоочулар бар экен. Ишти сотко берген экен, бирок сотко дагы келбей, качып, акчасын ала албайт. Өзүңүз айтып берсеңиз, сизди кантип алдап кетти? Арендага машина алайын деп чечкем, анан убактылуу иштеш үчүнчү. Анан 15 миң депозит бергем. Эртеси күнү бузук машинаны берип, мага эртеси күнү машинаңды кайра айдап кетесиң деген. Ошол бойдо машинадан да жок, акчасы да жок калдык да. Эмне машина бердиле? Honda Fit бузук болчу. Бузук болчу, ооба, ходовкасы, анан мотор титиречи да. Ушундай. Эртеси эле күнү алып кетип калды кайра. Эртеси күнү алып келип бер деди. Эртеси күн кайра жасап, кайра өзүң алып кетесиң. Канча күн болду бербей жүргөндө? Бербей жүргөн бир жумадай болуп калган болчу. Шектенип баштагам, аябай элечи. Жалпы уже канча убакыт болду ошо 15 миңди берген күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин? Бир айча болуп калды. 5 апрелде. Бир айча болуп калды, ооба. Бир айдан бери. Башка дагы жүздөгөн жарандар бар деп айттыңыз, алар тууралуу айтып берсеңиз. 20дай адам Октябрьский районундогу МВДга заявление жазышкан. Ровдо жазгандардын саны 20. 20дай киши бар, ооба. Бирок дагы дагы башка кишилер бар, бизди билбей жүргөнчү. Эгер билбей жүргөн кишилер болсо, астыдагы контактыга кайрылып койсоңуздар жакшы болот да. Сот болуп атат, Азыр сот болуп атат. 13 апрелге жылдырылган да. Жылдырылды. Кайсы сот? Октябрьский соту? Октябрьский сот. Октябрьский соту дагы карап койсоңуздар, ошо ишти боюнча. Тиги азыр боштондукта, тиги мошенник, Ал боштондукта, ооба. Элдин кээ бирөөнүн айтуусу боюнча анын 2-3 үйү бар экен, машинелери бар экен. Ар кайсы кишиге ар кандай машина менен келет да. Анын сүрөтү бар сизде? Сүрөтү бар. Көрсөтсөңүз. Азыр мошенниктер аябай өнүгүп аткан кези, интернет аркылуу дагы сотко берсеңер дагы акчаны бербей жатабы тиги? Жок, акчаны кээ бирөөнө берип коет, анан сот кайра узартып коет ошондой. Сот дагы жылып кетип атат, Жылып кетип атат. Меники уже экинчи сот болуп атат. Ушул жаран, Ушул жаран. Машиналарды арендага берип, акчаларын бербей атат, Аты ким? Аты Аскербеков Самат. Аскербеков Самат. 93-жыл болуш керек. Телефон номери бар? Телефон номери бар, жазсаң жооп берет. Сүрөтүн көрсөтүп койсоңуз кайра. Достор, ушул жарандан дагы ушундай машинасын арендага беремиш болуп, акчаңызды депозитте алып, акчаңарды бербей жүргөн болсо, бул жанда турган жаранга кайрылыңыздар. Булардын группасы бар. Коллективный арада жазышкан. Ошондой эле башка жарандар болсо, жабыркаган ушул жарандан байланышыңыздар. Телефон номериңиз? 702 53 23 06. 702 53 23 06. 06. Алайра кала достор, ошон үчүн арендага машина алсаңар дагы сөзсүз түрдө машинанын техникасын текшерип, видеого тартып, алып аткандар, берип аткандар, акчаны берип аткандар расписканы жазып, ошентип договор менен түзгүлө. Болсо мошенниктер чынында аябай көп. Сак болгула. Силерге акчаңарды кайтарып берсин. Рахмат. Болуптур.